Кыялбек Акматов билим берүү жана илим министринин кеңешчиси болуп дайындалды. Бул тууралуу 6 мартта мекеменин маалымат кызматынан кабарлашты. Билим берүү жана илим министрлигинин буйругуна ылайык Акматов Кыялбек Камутович 6 марттан тарта билим берүү жана илим министрлигинин кеңешчиси болуп дайындалды деп айтылат билдирүүдө. Кыялбек Акматов 1983 жылы 29 мартта Оштун Кара Суу районуна караштуу Садырбай айылында туулган. Жогорку билимдүү Ош мамлекеттик университетинин кыргыз тили жана адабияты бөлүмүнүн артыкчылык диплому менен аяктаган. Ал педагогика илимдеринин доктору жана педагогика боюнча бир катар эмгектердин автору. Жалал Абад облусунун Созак районуна караштуу Барпы айыл өкмөтүндө 75 орунга ылайыкташылган заманбап төрөтүйү курулат. Бул тууралуу 6 мартта өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Маалыматка ылайык бүгүн капсула салуу аземи болуп, ага УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, жогорку кеңештин депутаты Айбек Маткеримов, президенттин Жалал Абад облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Абсатар Сыргабаев, өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облусу боюнча башкармалыгынын башчысы Абдул Насер Закиров катышкан. Курулушка жеке ишкерлер тарабынан 270 миллион сом акча бөлүнүп, жергиликтүү бийлик тарабынан 3 гектар жер аянты даярдалган. Төрөтүйү ушул жылдын аягына чейин курулуп бүтөөрү жана Камчыбек Ташиев бул иштин жүрүшүн тыкыр көзөмөлгө аларын баса белгилегени кошумчаланды. Португалиялык атактуу футболчу Криштиану Роналду Сирия жана Түркиядагы жер титирөөдөн жабыркагандарга гуманитардык жардам жөнөттү. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык футболчу жер титирөөдөн жабыркагандарга жалпы суммасы $350,000 болгон гуманитардык жардам жөнөткөн. Жүктөө негизинен медициналык буюмдар болгон. Криштиану Роналду буга чейин жаш баланын мээсине операция жасоо үчүн $83,000 берген. Ошондой эле дагы $165,000 өзүнүн туулуп өскөн Португалиядагы онкологиялык борборго которгон. Кыргызстандан Орусияга насвай ташып бара жаткан унаа чек арадан өткөрүлбөй артка кайтарылды. Бул тууралуу База Телеграм каналы жазып калтырган. Маалыматка ылайык жүк ташуучу унаа Бугристоя постунан токтотулган. Унаа Кыргызстандан Челябинскке, Казакстан аркылуу бара жаткан. Документтерге ылайык унаага 500 кап жыгач гүлү жана чийки тамеки жүктөлгөнү көрсөтүлгөн. Бирок бажычылар унаадан насвай жүктөлгөнүн аныкташкан. Жүк ташуучу унаада 17 тонна насвай болгон. Аны расмий түрдө 25 миллион рубльга сатууга болот дешкен. Жыйынтыгында унаа чек арадан өткөрүлбөй артка кайтарылды. Учурда териштирүү иштери жүрүп жатат. Бишкектеги Манас аэропортуна бара жаткан жолдо унаалары менен жарышка түшкөн айдоочуларга 7,5 миң сомдон айыппул салынды. Бул тууралуу жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан билдиришти. Аэропортко бара жаткан жолдо 7 айдоочу жарышка түшкөнү аныкталып, 7500 сомдон айыппул салынган. Ошондой эле алардын унаалары айып короо жайына киргизилген. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгы авто ээн баштык кылган айдоочуларга жаза күчөтүүлөрүн кошумчалады. Өлкөбүздө 2008 жылдан бери бир дагы жаңы салык киргизилген жок. Бул тууралуу министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Ала Тоо 24 телеканалына курган маегинде билдирди. Өкмөт башчы ошол учурда киреше менен пайда салыгы 10% болсо, азыр деле ошол бойдон калганын жана кошумча нарк салыгы дагы өзгөрүүсүз 12%дык ченде калганын белгиледи. 2008 жылы салыктын 8 түрү бар болчу. Азыр тескерисинче жер салыгын президент Садыр Жапаров 3 жылга чейин алып койду. Бир дагы салык өзгөрүлгөн жок. Эгер салык өзгөрбөсө, анда акча кайдан түшө баштады. Азыр санариптештөрүнүн артынан товарды ким алып келип сатып жатканын баарын көрүп жатабыз. Фискалдык саясат туура жүргөндүктөн салыкчылар жана укук коргоо органдарынын мыйзам ченинде иштегендиктен акчанын баары бюджетке түшүүдө, деди Акылбек Жапаров. Күнүбүздүн маанилүү делген кабарлары мына ушулар болду. Ак Кеме YouTube каналына катталып, күндүн маанилүү делген жаңылыктардан биринчилерден болуп кабардар болуңуздар. Лайк басканды унутпай, башкалар менен бөлүшүңүз.